Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah bugün Tevhid kitabına sabak dolantabız. Bugünkü bölüm avtor aytып жатат babu ma jaa fit tanjim. Жылдыздар жөнүндө келген bölüm dedi. Бұл bölümde maksat ошо жылдыздар менен төлгө ачуу, жылдыздарды сыйкырчылар жылдыздар менен адамдарды кандай алдайт, сыйкырга кандай колдонушат, ошолордун арам экендиги жөнүндө баяндаган бөлүм, ошолордун өкүмдөрү жөнүндө. Жана жылдыздардын жаратылган максаты кандай, анын илимдери кандай, туура илимдери бар, туура эмес илимдери, ошолор жөнүндө баяндаган бөлүм. Айтып атат: "Кал аль-Бухари фи сахихи." Имам Бухари рахимахуллах өзүнүн сахих китебинде айтат дейт. Катада рахимахуллах айтты дейт. Катада деген бул табииндердин алымдарынан. "Халакаллаху хазихин нужума ли саласин." Аллах Таала бул жылдыздарды 3 максатта жараткан деди. Аллах Таала жылдыздарды 3 максатта. Зинатан лиссама. Биринчиси не деди? Ошо асмандарга кооздугу үчүн. Асмандардын кооздугу үчүн. Ва руджуман лишшаятин. Экинчиси шайтандарды уруш үчүн. Ва аламатун юхтада биха. Үчүнчүсү болсо жерде жанагындай белги кылуу үчүн. Мусафирлар жолду табыш үчүн белги кылган. Фаман тааввала фиха гайра залика ахта. Кимде-ким ушул 3 максаттан башка маанилерди изилдеген болсо, башка максаттары бар деп издеген болсо, ал ката кетириптир. وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. Жана ошондой эле ал эмне убактысыны, өмүрүнү текке кетириптир дейт да. Өзүнө илимине жетпеген нерсеге, акылы жетпеген нерсеге, илими жетпеген нерселерге билемдеп аракет кылыптыр дейт. Анткени эмне Аллах Таала бул жылдыздарды 3 эле максатта жараткан деди. Эми жылдыздар боюнча жылдыздардын илимдери алымдар айтышат 2 түрдүү болот дейт. Илмут таъсир, илмут тайсир деп айтышат. Таасир берилген илим жана ошондой эле белгилерди билүү үчүн болгон илим дейт да. Ошол биринчи бөлүгү бул шариятта тыюу салынган илимдер. Бул да 2 бөлүктөн турат. Биринчиси бул илгерки Ибрахим пайгамбардын коому сыяктуу коомдар бутпарастар жылдыздарда ушундай этикаты болгон, ушундай ишеним болгон. Жылдыздар өзү бул аламдарды башкарат деген. Ошо жылдыздарды Кудай деп сыйынышкан. Аламдарга таасири бар, ал аламдарды башкарууга таасири бар деп Аллах Таалага ширк кылышкан жылдыздарды. Өздөрү жана буттарды жасап сыйынганда алымдар айтат, жалпысынан адамзаттын ширки 2 түрдүү. Биринчиси ошо Ибрахим алейхиссалам коомунда болгондой жылдыздар ошо жаратуу эмес таасири бар деген, бул аламды башкаруу таасири бар деп, анан жана буттарды жасап алып сыйынышат го. Ошол жылдыздардын арбактары, ошолордун эмелери ошол бутка түшөт деп ошондой этикат кылышчу. Ошонун сүрөтүндө жасап алып сыйынышчу. Алар чынында эмне жылдыздарга сыйынган. Экинчиси болсо Нух пайгамбардын коому жана көпчүлүк үммөттүн ширки бул олияларга, салихтерге сыйынышкан. Ошол буттарды жасап алса дагы ошолордун элесинде, ошолордун сүрөтүндө жасашкандан ошолордун арбагы болот деп, ошондо арбага түшөт деп ишенишкен. Демек биринчи тыюу салынганы ошо жылдыздар бул аламды башкарат, ошондой таасирдүү деген ишеним. Бул ошо илгерки Ибрахим алейхиссалам коомунда болгон, жана азыркы күндө дагы кээ бир адамдарда ошондой ишенимдер бар. Бул чоң кафырлык, динден чыгара турган кафырлык экендигинде эч кандай шек күмөн жок. Бул кафырлык. Экинчиси болсо тыюу салынган. Бул эмне? Жылдыздарды себеп болбогон нерселерге себеп кылуу. Мисалы үчүн асманда жылдыздардын кандайдыр бир жылдыздын бир тарапка чыгуусу же бир жерге туруусу, айлануусу, ошолордун жүрүш-турушунан бул аламга далил кылуу, жер жүзүндөгү болуп аткан иштерге далил кылуу. Мисалы үчүн паланчы жылдыз бияка келип калыптыр, демек эмки жылы кургакчылык болот экен. Эмки жылы ачарчылык болот. Бизде кыйынчылык болот деген ошо жылдыздар менен жер асмандагы жылдыздардын кыймыл аракети менен жердеги адамдардын жашоосуна болуп аткан таасир берет деген ишеним. Бул эгерде ушул өкүм, эгерде түздөн түз ошол өзү таасир берет десе, анда чоң кафырлык болот. Эгерде ошол нерселер себеп деп ишенген болсо, анда ал кичинекей ширк болот. Анткени себеп кылбаган нерселерди себеп болбогон нерселер себеп кылуу болот. Андан кийин сыйкырчылар, бакчылар колдонот жылдыздардын кандайдыр бир эмесини карап, гайып илимдерине ишенүү, ошо гайып илимдерин айтуу. Паланчы жылдыз мындай болот экен, ушул
демек эртең мындай болот деген сыяктуу бир гайып илимдерине далалат кылуу. Бул дагы ошондой сыйкырдын түрлөрүнөн болот. Демек жылдыздар ошондой болгон нерселерге колдонуу болбойт. Экинчиси болсо, экинчи түрү. Бул жылдыз илимдерине жөн эле жана жолдо белгилерди берүү, айдын, күндүн мына күндү эсептөө, жылды эсептөө ошол сыяктуу илимге пайдаланса, ал шарият уруксат берет. Жана ошондой эле жылдыздарды ар дайым бир белги болгон нерселерди чыныгы себепке колдонсо болот. Мисалы үчүн, кандайдыр бир жылдыздын бир түрү бир жерге келгенде күн бүркөлүп, жамгыр жаагый турган болсо, ар дайым туруп ошондой болуп аткан болсо, ошол эсептерди, бул жылдыз келет экен майерге, демек ошол учурда жамгыр жаагыйт деп колдонсо, бул ширкке кирбейт. Ошол жылдыз келген үчүн десең, анда ширкке кирет. Жылдыз себеп болуп атат десең, андай эмес. Не жамгырдын келүүсүнүн белгилеринен ушундай болот десе, ал белгилер ошол учурда жамгыр жаагыт көбүнчө. Мисалы үчүн, күн бүркөлгөндө, булут каптаганда көбүнчө жамгыр жаагычымбы? Күн бүркөлүп калса, булут каптаганда жамгыр жайт окшойт десең, бул ширкке кирбейт. Сен не булут жамгырды түшүрүп атат, же күн бүркөлгөндө жамгыр түшүрүп атат дебейсиң, Аллах Таала түшүрүүчү. Бирок ал не ошол белгилер. Ошол сыяктуу белги катары ушундай учурда жамгыр жайт, ушундай учурда күн ачык болот деп колдонгон, бул не арам болбойт. Жылдыздарды өзүнө себеп кылуу бул арам болот, кичинекей ширк болот. Эгерде түздөн түз жылдыз өзү таасир берет десе, анда чоң ширк болот. Эми жылдыздардын жаратылган максатыны бул алым Катада рахималла айтып өттү. 3 нерсе үчүн. Биринчи, асмандын кооздугу үчүн. Аллах Таала Куранда айтат: "Валакад зайянна самаа дуnya бимасабиха". Биз жердин асманын эмне анын чырактары менен кооздап койдук дейт да. Чырактар эмне? Ошо жылдыздар. "Важаалнаха руджуман лишаятин". Экинчиси айтат Аллах Таала: "Аны биз шайтандарды уруу үчүн жараттык" дейт. Шайтандарды уруу дегенде, жана хадисте келгендей, бакшыларга жиндер, шайтандар кабар алып келет. Биринин үстүнө чыгып, асманга чыгып, кабарларды угушат. Эмне боло турган. Ошондо не периштелер жылдыздардын жана учкундары менен урушат. Ошол үчүн дейт. Үчүнчүсү, "Валаматин юхтада", Аллах Таала Куранда айтат: "Ва бин najmihum yahtadun". Жылдыздар менен алар эмне? Туура жолду табышат дейт да. Туура жолду дегенде, мындай географический жолдорду. Күн биякта чыгат экен, жылдыз бул жылдыз биякта турат экен, демек бияк батыш, бияк чыгыш деген сыяктуу эле колдонсо, ал уруксат берилген илим. Андан кийин айтат: "Ва кариха Катадату тааллума маназилил камар ва лам юраххис Ибн Уяйната фиhi, закараху Харбун анхума, ва раххаса фи тааллумул маназили Ахмад ва Исхак". Катада рахимахуллах жана Ибн Уяйна деген эки табиин ошо жылдыз илимдер, айдын, жылдыздын илимдерине кайдан чыгат, мисалы үчүн, айдын 17-22 эмеси бар, манзиле дейт, токтой турган жерлери бар дейт да, жылганда. Ошол илимдерди үйрөнүүнү Катада рахимахуллах жана Ибн Уяйна макрух деп айтышкан дейт да. Бул бияктан чыгат, бияктан чыкканда ушул убакыт болот, жаз келет, кыш келет деген сыяктуу илимин үйрөнүү. Анткени ошол жана кичинекей ширкке алып барат деген себептен макрух деп айтышкан дейт. Имам Ахмад рахималлах жана Исхак деген алым булар уруксат беришкен дейт. Аллах алам, ошол туурараак, ал уруксат берилет, арам эмес, макрух эмес. Аны эгерде жанагындай таасирдүү деп билбесе, жөн эле күндү эсептөөнү, айды эсептөөнү, жылды эсептөөнү, мезгилдерди билүү максатында болсо, ал эмне арам болбойт. Кийинки хадисте: "Ан Аби Муса кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям". Абу Муса ал-Аш'ари радhiyallahu anhu риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Салататун ла ядхулунал жанна". 3 түрдүү адам бейишке кирбейт деди. Биринчиси мудминул хамр, аракка не байланып калган, алкаш болуп калган киши. Ва катиур рахим, тууган уругу менен карын катнашты үзгөн адам, мамилени үзгөн адам. Ва мусаддикун бис-сихр, жана сыйкырчыга ишенген дейт. Раваху Ахмад ва Ибн Хиббан фи сахих. Бул хадисти Имам Ахмад жана Ибн Хиббан риваят кылган dedi. Бул хадисте кээ бир алымдар даиф деп айтышкан, бирок майлиси Аллах алам 3 нерсен келди бул хадисте. Үчөө тең башка хадистер менен тасдикталган. Биринчисинде мудминул хамр, ошо араккор адам, аракка байланып калган, алкаш адам, алкаш болуп жүргөн киши бейишке кирбейт деп атат. Бул арактын жамандыгы. Арак деген адамды
Adamды эң төмөн деңгээлге, айвандык деңгээлге түшүрө турган нерселерден аракка байланган адам билесиздер эч кандай мындай сый урматы, шарапаты калбайт ал адамдачы. Өзүнө өзү ал кордукка тартат. Жаман дани деп коет, мындай өтө паскаштык төмөн нерселерге ыраазы болуп баштайт да мындай кишичи. Өзүнү кордогондук алып барат. Ошон үчүн бул жаман чоң күнөөлөрдөн. Экинчиси катиар рахим, тууган уругу менен мамилени үзгөн деген. Хадис кудусиде келгендей, Аллах Таала эмне? Кимде ким тууган уругу менен мамилесин үзсө, мен аны менен мамилени үзөм деген да. Ошон бул дагы тууган урук менен мамилени үзүү дагы чоң күнөө. Бул жерден, бул хадистен бул бөлүмгө тиешеси мусаддихун бис-сихр, сыйкырга ишенгендик деп атат. Сыйкырга ишенгендик ошол жылдыздар аркылуу бакчылар, сыйкырчылар жылдыздарды колдонушуп сыйкыр кылынышат. Ошол себептен ушул хадисти алып келатат. Эми бул үч нерсе тең. Эгерде ла ядхулул джанната деп атпайбы, бешикке кирбейт деп атат, бешикке кирбейт дегенде мусулман адам акыркы барар жери баары бешикке кирет, акыркы жеричи. Мусулман болуп өлгөн болсо иман менен. Ал эми бул күнөөлөр чоң күнөөлөр, адамды динден чыгара турган күнөөлөр эмес. Эмне себептен бешикке кирбейт деп келатат дегенде, кандай мааниsin түшүнөбүз дегенде, алымдар айтышат, эгерде ушул нерселерди адалдап алган болсо, анда кафыр болот да, бешикке кирбейт. Мисалы үчүн аракты адал иретинде көрүп калган болсо, тууган урук менен мамилени үзүүнү адал көрүп калган болсо боло берет, күнөө сезбей, күнөө эмес бул деп калса, жана ошондой эле сыйкырга ишенүүнү. Анда бешикке кирбейт деген түздөн түз мааниси. Ал эмне? Кафыр болот да, бешикке кирбейт. Эгерде муну адал деп билбесе, чоң күнөө деп биле турган болсок, анда бул хадисул ваид деп коет. Коркутуу иретинде келген хадистер. Булардын маанисин кандай түшүнөт? Алымдар айтышат, кандайдыр бир амалды капырлык болбогон деңгээлдеги амалдарга Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бешикке кирбейт деп айткан болсо, анын мааниси эки маанинде айтышат. Же болбосо беште кандайдыр бир деңгээлге кирбейт деген. Даражасы төмөн болот деген маанинде беште. Бештин бир жогорку даражаларына кирбейт. Же болбосо бешке дароо кирбейт. Азапталып күнөөсүнө жараша. Же болбосо биринчилерден болуп кирбейт. Акыркылардан болуп кирет деген мааниде. Түшүнүктүбү? Чоң күнөөлөргө келген болсо, хадистерди ушундай мааниде түшүнөбүз. Кыскача бул бөлүмгө негизги маанилери ушундай. Ушул бөлүм жөнүндө суроолор болсо айтыңыздар. Саллаллаху алейхи ва саллям ala khayri khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi